Бишкек шаарындагы жаштар багында ар кайсы диний уюмдардын өкүлдөрү тазалык акциясын өткөрүшүп, жүзтүп көчөт отургузушту. Ишембиликке Кыргызстандагы диний уюмдардын өкүлдөрү катышты. Максатыбыз биринчи кезекте айлана чөйлөнү тазалоо жана таза жашоону камсыз кылуу. Ошону менен бирге эң биринчи максаттарыбыздын бири конфессиялар аралык диалогту, конфессия аралык мамилени, ынтымакты. Ошол биз динибизге, улутубузга, тилибизге карабастан биз кыргызстандыкпыз. Биз Кыргызстанды сүйөбүз. Мекенибиздин тазалыгын, мекенибиздин өнүгүүсүн каалайбыз деген акцияда бүгүнкү иш-чаралар өтүп жатат. Акцияга дин комиссиясынын кызматкерлери, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын, Кыргызстан орус православ жана католик чиркөөлөрүнүн өкүлдөрү келип көчөт тигишти. Бул бактарга отургузуу деле биздин динибизде, шариятыбызда өтө сооптуу болуп эсептелинет. Мына ошол дарактын көлөкөсүндө адам отурса дагы, же мөмөлүү болсо мөмөсүн жесе дагы бул куштар жесе деле адамга соопчулук жазыла берет да. Дагы эң негизги максат бул жерде мына азыр бардык мекемелер, диндер аралык биримдикти ынтымакты чоңдоо болуп атат. Негизи кайсыл жерде эле ынтымак биримдик болсо, мына ошол жерде өнүгүп өсүү болот. В благом деле. Вот мы очень рады, что мы здесь есть. Биз азыр көчөт отургузуп жатабыз. Бишкектин мурдагы жашыл шаар макамын кайтарып алуу үчүн ар бирибиз салым кошушубуз керек деп ойлойм. Мындай иш-чаралар ынтымакты дагы да бекемдейт. Может быть, сегодня положили начало. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара диний жамааттардын ынтымагын чыңдоо жана Бишкектин тазалыгын камсыздоого салым кошуу максатын көздөйт. Ишембилик таза жашоо программасынын алкагында өттү. Таза жашоо айлана чөйрөнү көрктөндүрүп, жаратылышты коргоп, таштандыдан арылууга багытталган республикалык саамалык болуп саналат. Айсара Атаналык кызы, Калыбек Абдымамутов, Нью ТВ.